Ишкана 2017-жылдан баштап иштеп бал муздакты өндүрүп келет. Бирок былтыртан баштап ушу бал муздакты даярдоочу кургак азыктарды мындай өндүрүп башташкан. Бул азыктар болсо ушу Орто Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкы рет Кыргызстандан өндүрүлүп баштады. Бул азыктардын сапаты мыкты болгондуктан, ошондой эле курамына таза азыктар гана колдонулгандыктан ЕАЭП мамлекеттеринин реестрине автоматтык түрдө бул ишкана кошулду. ЕАЭП өлкөлөрүнө бажы алымысыз деги эле эч кандай тоскоолдуксуз алып өтүү жолдорун камтыган бирдиктүү тизмеге кирүү үчүн көптөгөн этаптардан өтүп, өндүрүлгөн азык дагы, өндүрүштүн имараты дагы баардык талаптарга төп келген болушу керек. Сезон учурунда 60тан ашык жумуш орун түзүп келген бул ишканадагы азыктарды эркин экспортко чыгаруу жөнүндө тизмеге кирүүнү имараттын курулушун баштай элек жатып пландаган. Большая поэтапная работа, это основная стратегия. Албетте, биз ишканабызды ЕАЭПтин талаптарына жооп бергидей кылуу үчүн бир нече этаптагы иштерди алып бардык. Бирдиктүү талапта имаратты куруудан баштап, анда коюла турган жабдыктарга чейин камтылган. Анан эң негизгиси колдонулган азыктар таза, сапаты мыктуу болуп, ветеринардык, санитардык жана башка бардык талаптарга дал келиши керек. Бул багытта бизге мамлекет тарабынан аябай колдоо болгонун белгилеп кетишим керек. Тизмеге кирерибиз менен алгачкы экспортубуз Казакстанга болду. Ушул тапта Өзбекстан, Россия, андан сырткары Араб Эмираттарына алып кетүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жыл башынан бери ЕАЭПтин талаптарын кынтыксыз аткарган ишканалардын саны 40тан ашты. Ушул тапта бирдиктүү реестриге кирген Кыргызстандын 395 ишканасы бар болсо, алардын катары жыл сайын кеңейүүдө. ЕАЭПтин реестринде катталган ишканалар сүт азыктарын өндүрүү боюнча ишканадан 44, бал өндүрүү жана сатуу боюнча 67, балык өстүрүү, кайра иштетүү боюнча ишканалар 44, эт азыктарын өндүрүү боюнча 21 ишкана, улуттук сүт азыктарын өндүрүү ишканаларынан 3, мал союучу ишканалар 11, тирүү малды өстүрүү, көбөйтүү жана сатуу боюнча 35, канаттууларды кайра иштетүүчү ишканалар 10, жаныбарлар үчүн тоют өндүрүү боюнча 23 ишкана бар, жаныбарлардан алынган азыктарды сактоо жана сатуу боюнча ишканалардын саны 122, ичеги, жүн, тери сыяктуу жаныбарлардан алынган сырьёолорду кайра иштетүү боюнча ишканалар 13, ветеринардык препараттарды сактоо жана сатуу боюнча 1 ишкана бар. Ал эми коңшу Кытайдын реестринде 24 ишкана болсо, алардын 13-ү сүт азыктары, 11-и аарычылык багытында. Ал эми ЕАЭПке кирбеген Өзбекстандын реестринде 42 ишкана бар. Түркия мамлекетинин реестрине Кыргызстандан 12 өндүрүш кирген. Бул деген сөз дал ушул мамлекеттерге Кыргызстандан жасалган деген белги менен өндүрүлгөн азыктар эч тоскоолдуксуз киргизилет дегенди айгинелейт. Ветеринардык кызмат тарабынан күчөтүлгөн тартиптен иштебизди алып барып атабыз. 2019 жылдан баштап биздин ветеринардык системабыз ЕАЭПтин өлкөлөрүнө таандык болуп, эквиваленттүү болуп эсептелген. Ошол себептен азыркы учурда биздин ветеринария текшерген кызматкерлердин ишканалары автомат түрүндө бирдиктүү реестриге киргизилип, жана экспортко мүмкүнчүлүк болот да. ЕАЭПке кирүү менен Кыргызстан эл аралык нормаларга туура келген товарларды бажы пункттарынан тез жана тоскоолдуксуз алып өтүп, аткезчилик жолу менен ташууну жокко чыгарып, экономикага бир топ пайда алып келди. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.